Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында 18 жаштан 54 жашка чейинки эркектер ошол эле курактагы аялдарга караганда жугуштуу эмес оорулардын пайда болуу коркунучуна көбүрөөк дуушар болушат. Буга карата Балыкчы шаарында инфекциялык эмес ооруларды алдын алуу программасынын алкагында жоопту бол 1 айлык акциясы уюштурулган. Мырзалардын арасында өткөрүлүп жатат. Эмне себептен мырзалардын арасында деген суроо жаралышы мүмкүн. Себеп дегенде биздин айымдарыбыз медициналык мекемелерге балдарын эмдөөгө алып келишет, же дагы бир башка себептер менен көбүрөөк кайрылышат экен. Мырзаларыбыз оорулар өтүшүп кеткен учурларда кайрылышып атышат. Инфекциялык эмес оорулар булар жүрөк кан тамыр оорулары, сахарный диабет, бөйрөк оорулары жана артериялык гипертензия оорусу. Акыркы учурда бул оорулар менен ооругандар көп катталып, саны кескин жогорулап кеткен жана мырзалардын арасында көп катталган. Дарыгерлер белгилегенде инфекциялык оорулар канчалык кооптуу болбосун, аларды алдын алууга болот. Адистер бул оорулар адамдын жашоо образына тыгыз байланышкандыктан ар бир адам туура тамактанып, тамеки, алкоголдук ичимдиктерден алыс болуп, физикалык кыймыл-аракетти көбөйтүү менен бул оорулар менен күрөштө болоорун белгилешет. Азыркы учурда жаштарыбыздын арасында көбүнчө таркап жаткан бул насвай чегүү, тамеки тартуу, алкоголдук ичимдиктерди ичүү, физикалык активдүүлүктүн төмөндөшү. Ошол себептен көбүнчө физикалык активдүүлүк төмөн бизде. Ошолордон биз сурайбыз, биздин поликлиникага келип, өзүңөрдүн кан басыңарды билип, негизи эле ден сага мырза болобу, айым болобу, жылына бир жолу өзүнүн кан диабетинин канча экенин, холестеринин канча экенин билип кетиши зарыл. Шаар тургуну Урмат Абдыразаков жоопту бол акциясынын алкагында өзүнүн боюн, салмагын текшертип, медициналык кароодон өттү. Ал жылына бир жолу медициналык кароодон өтүп, өз ден соолугубуз үчүн кам көрүшүбүз керек экендигин айтат. Акциядан өтүп, жылына бир жолу ушул давлениясын, өзүнүн боюн, өзүнүн тең салмактуулугун акция аркылуу келип текшерип кетип турса болот экен. Ошо мен ыраазычылык билгизем. Баарыңызга рахмат айтам. Өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн кам көрүшүбүз керек экен, ошол. Баарыңызга рахмат. Жоопту бол акциясынын негизги максаты ооруларды аныктоо болуп саналат. Андыктан ак халатчандар жарандарды жылына бир жолу медициналык кароодон өтүп турууга чакырышууда. Аталган акция 1 айга чейин өткөрүлөт. Мир Мусубакунова, Сталбек Саманчиев, Сергей Мищенко, Балыкчы шаарынан.